Жаштар бойго жеткенде 9-класстан кийин, 8-класстан кийин, азыркы жаштар 6-5 класстан кийин эле ошондой болуп калды. Азыр өзүнүн оюну же болбосо өзүнүн каалаган нерсесин кылгысы келет. Ата-энесинин айткандыгын, ата-энеси тандаган нерсени кылгысы келбейт да. Кээде көпчүлүк убакта ошол жаш бала өзүнүн тандаган нерсеси туура эмес, же болбосо натыйжасы туура эмес нерсе кылып барат. Бирок ошого дагы карабастан мен өзүм айтканымды кыламын дейт да. Ошондуктан биз аларды кесип айтып, шуну кылбайсың, мен айтканымды кыласың десек, үйдө келишпестик чыгат. Ошон үчүн биз балдарга, кыздарга айтканыбызда, ошол нерсенин иштин натыйжасын айтканда биз мен балам ушул нерсенин натыйжасынан коркуп турамын. Бул иштин аягы ушундай болуп калышы мүмкүн. Тажрыйбадан өткөн деп биз ошол иштин натыйжасын айтып, балдарга эскертүү берип турушубуз керек экен да. Кээде ушул ата менен баланын ортосунда, кыз менен энесинин ортосунда келишпей калгандык, же болбосо талаш тартыштын, келишпестиктин күчөп кетиши дагы ушул нерселерден келип чыгат. Бала өзүнүн оюн бербейт, ата мен ушундай кылам дедим, кылам дейт, же болбосо ушундай окууну тандаймын дедим, тандаймын дейт. Ата-энеси көрүп турат, балам, бул окуунун натыйжасы мындай болуп калышы мүмкүн, келечеги мындай болуп калышы мүмкүн, же болбосо мындай ушул сенин чөйрөгүңө туура келбеши мүмкүн деп ата-эне өзүнүн көз карашын айтса, бала өзүнүн оюн бербей ушул нерсени кыламын дейт. Ошондо ата-эне биз ошол жаштарыбызга, балдарыбызга ошол иштин натыйжасыны, коркунучтуулугун айтып, эскертип, ушул жакшы жака бурсак болот экен.